ушу биздин өзүнүн коллегаларым менен чогуу биргеликте ушу мыйзамды чогуу иштеп чыктык, карап баарын. Биздин азыркы ушу максаты азыр мурункудай баягы партия менен андан-мындан не болчу, биз болсо ошону как мындай округка бөлдүк, 30 округка. 30 округка бөлүп, 30 округтан ушу ар бир округтан 3төн депутат болот, экөөсү эркек болот, бирөөсү аял болот да. Эркектер өзүнчө бири-бири менен конкуренция болот алар. Кимиси экөө ким көп алса болсо ошонусу келет да, эркек башындагы экөөсү. Андан кийинкилери ал очередте турат. Аялдардыкы тоже ошондой болот да. Кимиси көп алса, ошол аял келе берет, калгандары очередте болот да. Очередте болгонун бир баягы биз эме деп атабыз. Анткени буга чейинки баягы мамлекеттен көп шайлоо болуп кетпедиби? Ошондо көп расходдор болду. Анан ошол расходдорду биз сүйлөшүп атабыз өзүбүз. Шайлоо кылбай эле кийинки очередте турганды келе берсин депчи ошол. Эгер бирөөсү баягы ар кандай кызматтарга кетип калышы мүмкүн. Ошондо артындагысы келе берет да бирден. Кайра шайлоо болбойт. Шайлоо бир эле болот да ошондой. Бул дагы 5 жылга шайланат болду. Ошо менен кайра шайлоо кылбай ушундай кылалы деген биз чечимге келдик эмени. Андан кийин мунун максаты биз эме кылып атабыз да. Бу жерден эми баягы гендерди билесиздер да, аялдардын эмеси. Бу жерде баягы 30% кем болбосун деген бар да. Ошон үчүн бу жерде 30 округка обязательно 30 аял келет. 30 округта мындай болот. 30 округта бу жерде партия жоюлган жок. Партия жоюлган жок. 30 округка деле ошо партия бир өзүнүн талапкерин аяка талапкерин бере алат уже. Ал партия деле өзүнүн түртө алат да тиякачы. Бирок бир партиядан бирөө эле болот. Партиядан жанагы коррупционный эмени жоюп атабыз. Баягы ал мурун партияга киргенде акча беришчи эмес беле? Партияга берип, мисалы, биринчи месяцтен 10-чуга чейин, 10дон 20га чейин деп эме акча төлөп, анан списокко киришчи. Ошол жоюлуп атат. Бул өтө жакшы. Анан мен ойлойм, кийинки баягы акырындык менен ушу кетип отуруп, ушу 30 аймак болсо, 30 аймак, азыркы жанагы ар бир райондордо акимдер бар да. По идее, аларды дагы жоюш керек да. Губернатор дегенде жоюш керек. Мен ойлойм, ушу 30 аймак, ар бир аймактын башчысы болсо, мисалы, жакшы болмок да негизичи. Аймактын башчысы. Ал президент менен иштемек, премьер менен иштемек, биз менен депутаттар менен иштемек. Ошол 140тан бөлүнсө, ошол аймактын башчысы болот да бирөөчү. Буга чейинки келген журналисттердин баары суроо берип атышат. Күзүндө шайлоо болот деп атат, ушу чынбы? Бул шайлоо бул калп, андай болбойт. Шайлоо өзүнүн эле убагында биздин 26-жылы биздики ноябрда болгон шайлоо. Ошол өзүнүн убагында эле шайлоо болот. Депутаттардын шайлоосу да өз убагында, президенттин шайлоосу да өз убагында болот. Бул мыйзамдын эч кандай тиешеси жок. Бул мыйзамдын эч кандай тиешеси жок.